Саламатсыздарбы. Эмесе Геошондо программасы. Депутат Акылбек Жапаров кечүүнү Кумтөр боюнча мамлекеттик комиссиянын жыйынын өткөрүп, КГК Кумтөр Голд компанияга Кыргызстан 263 миллиард сом догоюп жатканын тастыктады. Бул экологияга тийизген зыян жана төлөнбөй калган салыктар. Андан тышкары дагы 37 миллиард сомду Кумтөргө жардамдашкан кыргыз чиновниктеринен өндүрүп алыш керек. В целом, возможные потери кыргызской... Жалпысынан 2013-2020 жылдары кыргыз өкмөтү кабыл алган чечимдерден улам мамлекеттик чыгашасы 438 миллион доллар, же 37 миллиард 142 миллион сомго жеткен. Бул акча канадалык ишкерлер менен сүйлөшүү жүргүзүп, баарына макул болгон кыргыз чиновниктердин эсебинен толукташ керек. Алар мамлекеттин кызыкчылыгына каршы келишимдерди түзгөн. Принимавших участие в переговорных процессе и подписавших указанные соглашения вопреки интересам нашего государства. Доонун өлчөмүн 7 май күнү Бишкектин Октябрь райондук соту бекиткен. Арызды болсо 4 жаран: Аблаз Жээнбеков, Нарис Калчаев, Эмилбек Кутманов жана Айбек Сарыбаев берген. Канадалык Центр Голд компаниясынын туунду фирмасы КГКны коргогондор эмне үчүн эч кимге белгисиз адамдар белгилүү компанияны сотко берет деп чыкты. Башкалар болсо ал төртөөнүн бири Динара Кутманованын уулу экенин айтууда. Вот когда Volkswagen оштрафовали, Volkswagen компаниясы 18 миллиард доллар штраф төлөсүн деген чечимди дагы америкалык жетекчилик эмес, АКШнын Вашингтон штатынын соту чыгарган. Бул биздин укугубуз. Доо арыздын башында тоокен өндүрүшүнүн калдыктарын мөңгүнүн үстүнө жыюу тууралуу Кумтөр Голд компаниянын чечими мыйзамсыз болгон деп жазылган. Андан кийин кенемте төлөсүн деп айтылат. А второй пункт уже взыскать. Казылып алынган жерди мөңгүнүн үстүнө жыюу кадимкеле жырткычтык. Бирок канадалык компания биз кыргыз өкмөтү менен түзүлгөн келишимди кынтыксыз аткарганбыз дейт. Бирок анда бул компания коррупциялашкан кыргыз чиновниктери менен биргелешип аракеттенгенин өзү айгинелейт. Ошондой эле коррупциянын айынан 2007 жылы Кыргызстанга өтө турган Кумтөр өтпөй калган. 2007 жылы бизге өтмөк толук 3-төн 2 biz ие болмокпуз дагы, 2-ден 3-үнө биз ие болмокпуз дагы, башкаруу системасы толук бизге өтмөк, биз гана башкарып калмакпыз. КМК болсо 3-төн 1 болуп, анан кийин дивиденд гана алып калмак. Бирок 2003-2004 жылдар сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бүгүн Жапаров аны так айтып кетти. КГК жана КОК деген дагы бир фирманы 93 жылы Камека корпорациясы түзгөн жана 2003 жылдын акыркы күнүндө Камеканын ордуна Центера пайда болгон. Натыйжада Кыргызстандын үлүшү 67%дан 33%га чейин азайган. Центеранын негизги байлыгы Кумтөр жана Кыргызстанда казылып алынган алтындын эсебинен компания АКШ, Монголия, Түркия, Тывада жаңгендерди сатып алган. Мындан тышкары Центера жарым миллиардка жакын долларды Hard Rock, Гатсурт жана башка активтерине инвестиция кылууну пландаштырып жатат. Бул, урматтуу депутаттар, Кыргызстандын акчалары. Алар болсо, ошол акчаларды башка мамлекетке, башка долбоорду иштеткенге азыр аракет кылып атат. Кыргызстандагы ишин коррупциядан баштаган канадалык ишкерлер эч нерседен коркпой аракеттенген. Алар чиновниктерди гана эмес, жарандык коом активисттери менен журналисттерди да сатып алып, өзүн мактаган макалаларды жаздырган. Ошол себептен коомду мамлекеттик бюджет Кумтөрдүн эсебинен толот. Алар көптөгөн саясий жана маданий иш-чараларга акча берип жатат деген пикир күч. Чындыгында болсо, андай акцияларга Кумтөр өз акчасын короткон эмес, дейт Жапаров. Кроме того, все финансовые средства в адрес Мындан тышкары Кыргызстанга жана өлкөнүн коомдук фонддоруна жасалган төлөмжө берилген ар башка спонсорлук жардамдардын баары Кумтөр долбоорун өндүрүш иши менен байланышка чыгаша жазылган. Же ал үчүн салык жеңилдиктери алынган, же алар штрафтын ордуна төлөнгөн. Бирок мындай төлөмдөрдү спонсорлук жардам деп эч качан эсептебеш керек. То есть ни в коем случае мы не считаем это спонсорская помощь. Анын баары салык жеңилдиктеринин эсебинен каржыланса, анда Кумтөр төлөдү деген иштерге карапайым элдин акчасы корогон. Ошондо саламат калыңыздар.